Бул суу бетинде калкып туруучу насостук станция өткөн кылымдын 80-жылдары курулуп пайдаланууга берилген. Арка каскады деп аталган насостук станция Тажикстандын Кайракум суу сактагычында турат. Суу сактагычтан насостук станциянын жардамы менен 4 баскыч аркылуу Кыргызстандын Арка өрөөнүнө суу берилет. Кыргызстан үчүн стратегиялык чоң мааниге ээ бул объектке мамлекеттик казынадан жылына 60 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. Анын негизги бөлүгү Тажикстандан экспорттолгон электр энергияга сарпталат. Ушул электр энергия Тажик Республикасынан импорт түрүндө алынат. Ал жакта негизинен өчүп, ошондой эле электр энергиянын сапаттуу аркандуу болуп, ушул электр энергияда маселе көп болот да бизде. Электр энергиянын сапаттуулугу төмөн болуп жатат да. Себеби Тажик Республикасында бул кольцо бул Афганистанга чейин ушундай болгон. Ошол башка бир Тажик Республикасынын башка бир бурчунда авария болсо, сөзсүз түрдө бул жерге таасирин берет. Акыркы мезгилде насостук станция сугат мезгилинде толук кандуу иштебей калгандыктан Арка өрөөнүндөгү эгин аянттарына суу жетпей, дыйкандар эккен эгининен кол жууп бактарактары куурап калган. Суу күн жылдан жылга азайды. Насостар жакшы иштебеди. Насосду өкмөт жакшы карап бербеди. Элдин күчү жетпейт. Насосду караш үчүн акча көп керек onun үчүн. Мындайча айтканда 1600 гектарча жаштык айла карашуу жер болсо, ошонун 1000 гектар жери күйүп кетти азыр. Эчтеке калган жок. Жүзүм жана бак өрүктөр. Лейлек районунда 30 000 гектардан ашык айдоо аянттары бар. Алардын көбү насостук система менен суугарылат. Мында сыркары совет доорунда курулган каналдарда эскирип, учурда ирригациялык көйгөй курчпойдон турат. Ушул насостор аркылуу 400 гектар жерге суу беребиз. Бул Кулунду каналынан сырт. Кулунду каналы өзү негизи 3 кубка эсептелген. 3 куб сууду бүгүнкү күндө араң көтөрөт. Каналдын абалы өтө оор. Ушу союз мезгилинде кандай жаралган болсо ошол боюнча турат. Бул өтө глобалдуу чоң проблема болуп турат биз үчүн. Себеби ал жердеги 30 миңдей, 32 миңдей эл бир ушу каналды карап турат, 3000 гектар жер. Ал жерде дагы суудун проблемасы өтө оор. Арка өрөөнүн көз карандысыз суу менен камсыз кылуу үчүн Лейлек районундагы Козу Баглан дарыясынан өз ногу менен келүүчү сугат каналын куруу жана Лейлек районуна суу сактагыч куруу долбоорлору иштелип чыккан. Бирок каражаттын тартыштыгынан маселе жайынан жылган эмес. Акылай Акналиева, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ, Баткен облусу.